Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз деген Манас үчүлтүгүнүн салттуу сюжети тууралуу кеп кылабыз. Анын ичинде Манас үчүлтүгүнүн биринчи бөлүгү болуп эсептелинген Манас эпосунун салттуу сюжети тууралуу кеп кылабыз. Андагы өзгөчөлүктөр жана анын жалпы эле сюжети тууралуу кеп кылмакчыбыз. Баса белгилеп айта кетишибиз керек. Манас үчүлтүгү деп биз ар дайым айтып келебиз. Бирок негизинен алганда Манас үчүлтүгү деп жатып, биз анын мүмкүнчүлүктөрүн, анын тиги атам замандан бери манасчылар айтып келе жаткан салттуулугунан чектеп ажыратып коюп атабыз да. Себеби эми Манас үчүлтүгү дегенде белгилүү болгондой Манас, Семетей, Сейтек деп биз Манас үчүлтүгү деп белгилеп баса белгилеп айтабыз. Бирок бизге белгилүү болгондой учурунда маселен Чойке Өмүр уулу манасчы белгилүү, анын айтуусунда Манас бир нече үчүлтүк эле эмес, андан дагы сырткары бөлүктөрдөн дагы турган да. Мисалы 7-8 муундан турган сюжеттик линияны айтып келген. Анын эле инисинин баласы Шаабай Азизовдун вариантында Манас, Семетей, Сейтек, Ээр Сарык, Алым Сарык, Кулан Сарык, Кенен, Акаяр, Акжол деген бөлүктөрдөн турат. Дагы мисалы Кытайлык кыргыздардын белгилүү манасчысы Сатыбалды Аалы мына ушунун айтуусунда Манас бабаларын айтканда, бабалары эле бир 7 муундан турат. Алары дагы ошол ар бир муун өзүнчө бир бөлүк болуп эсептелинген. Ошол эле Кытайлык кыргыздардын белгилүү манасчысы Жусуп Мамайдын дагы айтуусунда Манас бир нече 7-8-9 муундан турган эпос болуп эсептелинет да. Манас, Семетей, Сейтек, Кенен, Алым Сарык, Кулан Сарык, Сомбилек, Чигитей, Асыл Бача, Бек Бача деп айтылат да. Ал эми андан мурдара калганда белгилүү 19-кылымдын манасчысы Кумар уулу Балык Ооздун айтуусунда ал киши болсо Манастагы ар бир чорону өзүнчө бөлүк кылып айткан экен, эпопея кылып айткан экен. Демек, бул жагынан алып караганда Манас үчүлтүктен эле турат деген пикир бул мындай бир жаңылыштык болбосо дагы чектөөнү Манас эпосунун чектеп жаткандыгыбыз айтылып жатат да. Ошол себептүү эми биз салттуу Манас, Семетей, Сейтек деп эле ошол үчүлтүк менен эле чектелип калып атабыз да. Ошон үчүн мен айтар элем, келечекте Манас эпосу деп эле анын бөлүктөрү же анын урпактары же муундары деп туруп, анан дагы бир мындай бир атайын белгилей тургандай термин иштеп чыгып, Манас эпосун ушундай деп аташыбыз керек го дейм да. Себеби Манас эпосу жана анын урпактары же муун урпактары десек, анда
дагы жаңылыштык болуп калат, себеби Манастын бабаларын дагы айткан манасчылар болгон, алар жазылып алынган. Мисалы Сатыбалды Аалы уулунун, кытайлык кыргыз манасчынын, анын ошо Манастын бабалары тууралуу эпос оозунан, ал кишинин оозунан тирүү кезинде басылып кагазга түшүрүлүп, анан басмадан чыккан китеп болуп. Мынакей Шаабай Азизовдун айтуусунда мисалы Манас Семетей Сейтеги анан Ээр Сарык бөлүгү жазылып алынган. Дагы баса белгилеп айтышыбыз керек, Саякбай Каралаевдин деле айтуусунда Манас Семетей Сейтек, Кенен, анан Алым Сарык, Кулан Сарык деп 6 бөлүктөн туруп атат эпосу. Жусуп Мамайдын мисалын алсак болот. Ошол себептүү мындай бир 3 жылдык менен эле чектебей, Манас андан дагы көп бөлүктөрдөн турарын биз эстен чыгарбашыбыз керек. Ал эми бүгүнкү биздин карай турган маселебиз ушу Манас эпосунун биринчи бөлүгү салттуу болуп бизде айтылып жүргөн биринчи бөлүгү бул Манастын өзү тууралуу, Манастын өзүнүн төрөлгөндөн тартып көзү өткөнгө чейинки окуяларды чагылдырган бөлүк. Эми дээрлик бардык манасчыларда Манастын биринчи бөлүгү анын бабаларынан, айрым манасчыларда мындай санап өтөт бабаларын, айрым манасчыларда ар бир бабасынын өзүнүн баскан жолун баяндайт. Кээ бир манасчыларда анын атасы же болбосо чоң атасы менен эле чектелип калат. Бул ошол Манас бөлүгүнүн алгачкы окуялары, башталышы десек болот. Биз ушу Манастын салттуу сюжетине кайрылып жатып, салттуу болуп калган үчилтигине кайрылып жатып, биз Саякбай Каралаевдин вариантына токтолууну туура көрдүк. Себеби дегенде Саякбай Каралаевдин үчилтиги толук жазылып алынган вариант болуп эсептелинет. Андан сырткары бул үчилтик толугу менен басмадан чыккан вариант катары эсептелинет. Колдо бар. Мына ошол себептүү ушул Саякбай Каралаевдин вариантына таянып, биз Манас үчилтигинин салттуу сюжети тууралуу кеп кылмакчыбыз. Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас үчилтиги бир нече ирет жазылып алынган. Бул 30-жылдардан тартып 60-жылдардын аяк ченине чейин, 68-жылдарга чейин жазылып алынган. Бул өзү фольклористика илиминин өзүнүн бир усулу иретинде бир окуяны же болбосо бир бөлүктү бир нече ирет жазып алуу мындай бир ыкма колдонулган да Совет мезгилинде. Анан ошого карабастан вариативдүүлүк деп айтабыз. Бир окуяны эле деген бир нече жолу айттыртып, анын вариативдүүлүгүн, анын окшоштуктарын жана өзгөчөлүктөрүн окумуштуулар изилдөө үчүн келечекте атайын ушу бир нече ирет жазган. Эми Саякбай Каралаевдин варианты 500.553 саптан турат. Мына ушул негизги Саякбай Каралаевдин ушул варианты, 500 миллиондон ашуун ыр саптан турган варианты дүйнөдөгү эң чоң дүйнө элдеринин эпосторунун варианты болуп эсептелинет.
башка Кыргыз элиндеки, Кыргызстанда кездешкен манасчылардын варианттарына кайрыла турган болсок, алардын ар кандай көлөмдө жазылып алынган. Ошол эле мисалы Сагынбай Орозбаковдун варианты 180 миң ырсаптан турган болсо, ал биринчи эле бөлүгү. Мамбет Чокморовдун варианты болсо 350 миң саптан турат да. Мына ошолордун 70ке жакын варианттын ичинен эң көлөмдүү вариант Саякбай Каралаевдики болуп таанылат. Эми Саякбай манасчынын айтуусунда биринчи бөлүк анын ата бабаларынын санап өтүү менен баяндалат. Ошону менен бет ачаары болот. Бул манастын төрөлгөнгө чейин эле анын бабаларынын кандай эрдик көрсөткөндүгүн, кандай мындай бир кыргыз элине орчундуу деп эсептелинген окуяларды эл аралык деңгээлде, улуттук деңгээлде, элдик деңгээлде мына ошолору чагылдырылат. Кыска, өтө кыска. Анан негизи эле жана Каракандын, манастын чоң атасы Каракандын дүйнөдөн өткөндөн кийин кыргыздардын чачырап туш тарапка чачылгандыгы тууралуу Кытай кандары, Молто кан менен Алооке кандын кыргыздардын чачыратышы, быркыратып туш тарапка чачкандыгы тууралуу башталат. Атайын ошол бөлүк дагы Алооке менен Молто кандын кыргыздарды туш тарапка чачыратышы деп аталат. Же болбосо кыргыздардын биримдикте болуп турган, бир эл болуп турган элдин бири кетти Кангайга, бири кетти Алтайга, бири кетти Кытайга, бири кетти Урумга, бири кетти Тереңге, бири кетти Кырымга деп мисалы баяндалган, же болбосо эл ичинде керек болсо ылакап иретинде айтылып калган сөздүн дагы төркүнү ушул жерде. Бул ошол Молто, Кытайлардын каны Молто кандын жана Алооке кандын кыргыз урууларынын жалпы кыргыз элинин бүтүндүгүнө доо кетирип, аларды туш тарапка чачыраткандыгы баяндалат. Эми Молто кан менен Алооке кандын эмне себептен кыргыз элине ошондой бир чабуул жасагандыгынын дагы төркүнү, анын негизги себеби да бар. Анткени манастын чоң атасы Каракан өзү чыгаан, баатыр, бүткүл кыргыз элинин урууларын бириктирген жана сырткы душмандарга туруштук бермек түгүл аларга кол салган жана аларды мындай бир көзөмөлгө алып, айрым бир учурларда керек болсо салык салып көзөмөлдөп турган улуу кандардын бири болуп эсептелинет. Мына ошол Карагандын көзү өткөндөн кийин анан өч алуу максатында баягы тирөөчү туу түбүндө турган каны көзү өттү, кетти. Эми кыргыздардын таяна турган бели жок. Биз кыргыздардын түбүнө жетип, буларды туш тарапка чачыратып, алсыздандырбасак, келечекте дагы булар бизге коркунуч туудурат деген максатта Молто кан менен Алооке кыргыздардга жанагындай бир
эпоста баяндалгандай чабуул жасайт. Мына ошол Каракандын кыргызда деги эле кыргыздын дүйнө таанымында, ошондой эле Манас эпосунда дагы ушундай бир символикалуу жана мындай бир кагазга оролгон деп айтуу өзү туура эместир. Бир терең маанини бере турган түшүнүктөр, сөздөр, ысымдар кездешет да. Эмне себептүү Манастын чоң атасынын аты дагы ошо Караган деп аталат да. Кыргызда өзү ылакап аттарды көп колдонулган. Бул кыргыздын өзүнүн салтына дагы, шартына дагы, дүйнө таанымына да туура келген. Ошол себептүү Манастын чоң атасы дагы мүмкүн өзүнүн дагы нукура түпкү өзүнүн аты болгондур, бирок эл ичинде жана душмандардын оозунда дагы Караган деп аталган. Кара деген сөз эми бул чоң деген мааниде, бул кара деген түстүн маанисин бербестен бул чоң деген маанини берет. Кыргыздарда билесиздер, чоң бодомалды дагы кара деп айтат. Мисалы карамал деп айтат. Жылкыны деле, уй баласын деле карамал деп айтат. Мына ошол себептүү Караганга дагы ошол Караган деп ысымдын ыйгарылышы дагы ошол чоңкан, чыгаанган, мыктыган деген мааниде алып жүрөт. Мына ошол Карагандын көзүнүн өтүшү менен жана алгачкы Манастын биринчи бөлүгүндө окуя, ал окуя менен Молтогандын кыргыздарды чабышы деп башталат.